Гүлбара Кадырбековна, биз буга чейин да бир топ жолу көтөрүп келип атпайбызбы? Анан эми бул бүгүнкү атайын маселе кылып алып чыкканыбыз, бул кеңири форматта сүйлөшсөк дегенбиз да. Бул бүгүнкү күндө өтө көйгөйлүү маселе болуп атат. Азыр бул жерде туура сиздер азыр эми болгон мыйзамдын алкагында иш алып барып атасыздар. Бирок бул жерде азыр өзүңүздөр да кыйнап атасыздар, жалпы эл да кыйналып атат да. Ошого эми сиздер конкреттүү бир сунуш айтышыңыздар керек да, жеңилдетүү жолунчу. Бир эле пример. 100 археологдун чыгарган чечиминде, сиздерге берген заключениясынын алкагында канча ошол маданий баалуулуктар бар жер аныкталды? Где-то 15-20%. 15-20%. А ошондо эми 80% убаракерчилик болуп атабы? 80%. Ошо Экинчи маселе. Ошол азыр сиз айтып аткан канча 8 археолог барбы? бүгүнкү күнгө карата 7 археолог ачык барак берилиптир. Эжеке, азыр бул жактуу кайла, анан сизге сөз беребиз. 2024-жылы 15 археолог ошо академия тарабынан ачык барак берилген, казуу иштерине уруксат кагазы. Быйыл бүгүнкү күнгө карата 7 археологко ачык барак берилиптир. Макул, эми караңыз, өзүңүз мына логикалык эле суроо да бул. 7 археолог барды, ошол эле мисалы алыскы Чоң Алай районуна барат. Бир инвестордун, допустим, 100 гектар жери бар. Карьери бар. Мисалы, мына Руслан Калилов, мисалы, сиздер тармактан алган. Ошол 100 гектарды толук кандуу изилдегенге алардын мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу археологдун? Шаймандары барбы, оборудованиясы барбы? Кандай кылып берип атат заключенияны? Аз бул эжекебиз айтып атат, оңой нерсе эмес деп. Кайсы жол менен берип атат заключенияны? Ошону аныктайлычы башта. Улуттук илимдер академиясынын өзүнүн методологиясы, өзүнүн жобо тартиби бар экен. Ошонун негизинде ошол сиз айткан талаптарга жооп берген археологдорго ошо ачык барактары берилет. Бул жердечи азыр ачык айтканда өзүбүздү алдоо гана болуп атат. Бир кагаз мененчи. Азыр мына бул биздин ошо илимдер академиясынан же болбосо жанагы жаңы бүтүрүп аткан же болбосо действующий мугалимдерибизби, археологдорубузбу мүмкүнчүлүгү жок да ошончолук территорияны барып туруп бардыгын изилдеп, чындыгында бул жерде толук эч нерсе жок экен дегенге. Сиз айтып аткан, жанатан бери айтылып аткан мыйзам көйгөйлөрдү чечели деп жана мыйзам долбоорун киргизип жатабыз азыр. Мен ойлойм, эгер ошол мыйзам кабыл алына турган болсо, ушулар бара-бара жолго салынат деп. Эмне шаштырып атасың? Эмне шашылышпы? Мен айтайын дегеним, макул, чоң жерлерде маданий баалуулуктар бар жерлер, мисалы, бүгүнкү күндө бул биз мына эгемен мамлекет болгондон баштап бир определенный пункттар барбы өзү белгиленген? Же эч кандай толук маалымат жокпу? Бар, азыр жана Көне тарых сырлары мамлекеттик программасынын алкагында эстеликтер кейжи деген атайын ошондой маалымат базасы иштелип чыкты. Ал жерге ошо Кыргызстандын аймагында аныкталган маданий мурастар жөнүндө, эстеликтер жөнүндө маалымат киргизилип жатат. Анан менин кесиптешим белгилеп кетпеди, Таластагы Манас районун алдык деп. Биз былтыр Панфилов районунда алганбыз. Ошону быйыл бүтүрөбүз. Анан бара-бара бул дагы ушул көптөн бери келаткан көйгөйдүн чечүү жолдорунун бири. Буну дагы биз артка таштап койгонго болбойт. Себеби биз алдын ала ошо биздин Кыргызстандын аймагында кайсы жеринде маданий мурастар бар жок экендигин четинен баары изилдөө жүргүзүп, ушинтип райондорду бөлүп алып, пилоттук негизде райондун аймактарына изилдөө жүргүзүп, анан ошо порталга киргизип, анан кийин ишкерлерге эгерде ошол аймакта кандайдыр бир курулуш иштерин кура турган болсо, порталда базадан көрөт да, могу аймакта жок экен деп, анда ишин кыла берет да. Ошондой багытта азыр иш алып барып атабыз. Албетте буга эми убакыт талап болот экен да. Анан убакыт талап болгон күндө да кийинки муундар, бизден кийин да келе турган 15-20 жылдан кийин келе тургандар ушундай көйгөйгө кептелбесин деп биз баштайлы деп атабыз да. Ушул нерсени ошо Талас району менен Панфилов району быйыл. Анан улам райондордун эми колдон келишинче археологдордун дараметине саны да азыраак болуп атат, ал дагы өзүнчө маселе. Бирок ушинтип биз чечишибиз керек да кайсы бир күнү, туурабы? Эми канча көп убакыт талап кылса да, бирок бир күнү бүтүшүбүз керек. Кийинки муун ушундай көйгөйгө келип кептелбеш керек да. Эми бул жерде Гүлбара Кадырбековна, илимий изилдөө институту канчалаган биздин буга чейинки ушул тармакта иштеген тарыхчылар бардыгы менен бир
кеңири форматта отуруп сиздер чечишиңиздер керек да, эми ошол кишилердин компетенциясына кирет да. Мисалы биздин акылыбыз жетпейт ал нерсеге. Өзү мисалы могу эжекебизге окшогон көп жылдан бери ушул тармакта иштеп жүргөн профессор, доцент, академиктер биргеликте отуруп бир чечимге келип, канткенде жеңилдетебиз деп. Бир эле примерде мисалы эң алыскы райондогу, райцентрдеги мурда бир эски бир здание болгон болсо, 1-2 сотка, болгону 1-2 сотка, ашып кетсе 5 сотка. Ошо эски зданияны кайра реконструкция кылыш үчүн дагы сиздерден заключение алып атат. 50 жылдан бери турган зданияга дагы кайрадан заключение. Ошол эле сос объектилерге, мектеп, садик барганда канчалаган биздин шайлоочулар, жергиликтүү тургундар кайрылып атат да. 3 ай, 6 ай, 1 жылдап туруп, мисалы жүздөгөн, миңдеген балдардын окуй турган жайларына ушу бир кагаздын айынан туруп калып атат да. Ал жерде эски мектеп болгон. Кайра жаңылайлы десе, тиги эмени заключенияны сурайт. Ошондой оорчулуктун эмне кереги бар? Ошо кача бир жеңилдете турган варианттарын карасак болот да. Например, эми тоодо болсо, бир колотто болсо, бир атайын жерлер болсо, маселе жок, ал жагына макул күтсө дагы. А бирок эми жилой, айылдардын иштеринде, шаарлардын центрлеринде, райондордун центрлеринде бар нерселерди кичине мүмкүнчүлүктү жеңилдетсек болот да акыры. Мүмкүнбү? Вот абсолютно туура айттыңыз да. Эжеке, Вот сиз мен бир жума болду, мен неме Чокморов айылында немелерге барып, мурда уже 50-60 жыл коросу баргандан кийин коросун эми 50-60 соток болсо атасыныкы. Анан баласына 1-8 соток, кызына 5-6 соток бөлүп берип атат. Ошого да талап кылып атат экспертиза. Ошондойлорду жок кылыш керек да. Это уже 50-60 жылдан бери жашаган, неме кылган, огород айдап нетип, ал жерде уже эч нерсе жок. Ошондойлорду неме кылып экспертизага талап кылыш керек эмес. Но аны айыл өкмөттөрү бу немелер неме кылган жок, биз эмес. Айыл өкмөттөрү ошону талап кылып аттыр. А вот жаңы курулуштарга ага сөзсүз керек экспертизалар. Мындай да, Гүлбара Кадырбековна, мындай көп эле нерсе түшүнүктүү болуп калды окшойт. Мына жаңы долбоор алып келип атпайсызбы, мыйзам долбоору. Ошого мисалы азыр коомдук угуудан өтүп атат. Эртең мисалы бизге биринчи окууга келет да. А ошо экинчи окууга чейин сиздер дагы бир болушунча бир поправка кылып, жеңилдете турган вариант кылып туруп ушул мыйзамды жакшына кылып алып чыкпайлыбы? Барбы ошондой ойлор? Эми бир эле нерсени жанагы археологко кагазды беришибиз керек менен чечилбейт да маселечи. Хотя ошо нерселерди эле камтып кетели, жеңилдете турган вариантты. Ошондо суроо азаят. Себеби күндөн күнгө күчөп атат. Биздин канча инвесторлор келип атат, канчалаган шаарларда, айылдарда жаңылануу, элдерибиздин мисалы экономикалык жактан өсүп, жаңыланып атат, үйлөрдү салып атат, королорун кеңейтип атат. Мисалы элементарный бир киоска салыш үчүн дагы сиздерге убара болуп калып атат да. Ошону бир карап чыксак, канткенде жеңилдетебиз депчи. Бул жерде азыр ошол эле аким, айыл өкмөт, губернатор бардыгында маселе, проблема. Айланып туруп эле эң ушул маданият министрлигинен ушул заключенияны күтүп туруп калып атат. Рахмат чоң.